пайгамбардын сахабаларынан бир топ жамаат мухажирлер менен чогуу отурат экен. Анан өздөрүнчө кадыр кечеси туурасында сөз болуп кетиптир. Фатакаллама минхум ман самиа фиха шей'ан мимма самиа бих. Анан ошол жерде сахабалар арасынан бирөөлөр кадыр түн мындай экен, андай экен деп кадыр түн туурасында сөз болду. Ва таража'a al-qawmu fiha al-kalama. فقال عمر رضي الله عنه يا ابن عباس ما لك صامت لا تتكلم فلا تمنعك الحداثة. Ana ошол жерде бири-бири менен сөз алышып сүйлөшүп аттылы. Ошол жерде Hazreti Umar айтты: "Эй Абдуллах ибн Аббасқа айрылып айтты: "Эй Аббастын уулу, эмнеге сен сүйлөбөй тим отурасың? Сен жашмын деп жөн эле отура бербе. Сен дагы жаш болсоң дагы билгениңди айт" деп Hazreti Umar Абдуллах ибн Аббасқа айтты. Абдуллах ибн Аббас бул жаш болгон. Кол ибн Аббас ансе Абдуллах ибн Аббас айтып баштады. Факулт я амир ал-муъминин, эй момундардын падышасы деп Hazreti Umardын халифалык доорунда экен. Ne inna Allah azza ve celle vitrun yuhibbul vitr. Allah Taala özü tak, жалгыз жана так санды жакшы көрөт. Faja'ala ayyamad dunya taduru ala sab'in. Ошондуктан Allah Taala бул дүйнөнү 7 күндө бир апта кыла турган кылып, 7 күндө бир айлана турган кылды. Wa khalaqal insana min sab'in. Жана инсанды 7 нерседен жаратты. Wa ja'ala arzaqana min sab'in. Жана рызкыбызды 7 нерседен берди. Wa khalaqa fawqana samawati sab'an. Жана үстүбүзгө 7 асманды жаратты. Wa khalaqa tahtana aradina sab'an. Астыбызга да 7 кабат жерди жаратты. Wa ata minal masani sab'an. Жана дагы Фатиха сүрөсүн 7 аят кылып берди. Wa naha fi kitabi an nikah al-aqrabina an sab'in. Жана өзүнүн Куран китебинде жакын туугандардан 7 түрлүү аялдын никесин арам кылды. وقسم الميراث في كتابه على سبع. Жана дагы Куранда, Куран-ы Каримде мурас маселесинде ошол мурасты 7 түрлүү адам алат экендигин айтты. ويقع السجود من السادين على سبع. Жана дагы биз сажда кылганда 7 мүчө менен сажда кылабыз деди. وطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا. Жана да пайгамбарыбыз таваф кылганда 7 жолу айланганы бир таваф болот деди. وبين الصفا والمروة سبعا. Safa Marvanын ортосунда чуркоону 7 жолу кылды деди. ورمي الجبال سبع. Жана шайтанга таш атканда да 7 жолу таш атабыз деди. لإقامة دين الله عز وجل مما ذكر الله عز وجل في كتابه. Бул не? لإقامة دين الله عز وجل. Ошо Аллахтын динин тургузуу үчүн. مما ذكر الله في كتابه. Аллах Таала Куранда айткан нерселерден. فأراها. Демек мен ушул кадыр кечесин ойлоймун деди. Фиссаб'ил авахир мин шахр Рамадан. Рамазандын фиссаб'ил авахир акыркы 7-нчи күнүндө. Демек акыркы Рамазан айынын акыркы 7-нчи күнүндө кадыр түндө ойлоймун. Анткени бүт бардык нерсе муну ол жерде айтылган мурасты 7ге бөлүшүү, туугандардан 7 аялды никеге жүрбөшүү, сажданы 7 мүчөгө сажда кылла деп буйрушу, пайгамбардын 7 жолу таваф кылышы, Сафа Марвада 7 жолу саый кылышы, шайтанга таш атканда 7 жолу таш атуу. Демек менин оюм боюнча, менин болжолум боюнча, божомолум боюнча ушул кадыр кечеси Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнүн 7-нчи күнүндө болуш керек деп Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh aytты дагы этегинде "Wallahu a'lam" dedi. Qal fa'ajiba Umar. Bunu uqqanda Hazreti Umar taң kalып kaldı deydi. Ve qal ma waqafani fiha ahadun an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem illa hadal gulam. Ma wafaqani fiha ahadun an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem illa hadal gulam. Alladhi lam tastawi shu'unu ra'sihi. Inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal iltamisu laha fil ashril awakhir. ثم قال يا هؤلاء من يؤدي في هذا كأداء ابن عباس. Demek Hazreti Umar taң kaldı mintu aytты. Ma wafaqani fiha ahadun an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem illa hadal gulam. Uşul maselede menin oyuma töp kelgen bir gana uşul bala oldu dedi. Allazi lam tastawi shunu rasi ali balaqatga jetelek ali çoңoylek bala. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан деди. Илтамису лаха фил ашрил авахир. Ошол силер кадыр кечесин акыркы 10 күндүктө издегиле деп айткан деди. Сумма кал, кийин Hazreti Umar айтты. Эй бул жерде отургандар деди. Ман юадди фи хада каадай ибн Аббас. Ким ушул маселеде Ибн Аббас ада кылгандай ада кылат. Ибн Аббас айткандай ким айта алат? Ибн Аббас дегендей ким дей алат деп суроо салды дейт.
Демек, бул жердеги хадисте ошол сахабалардын арасында кеткен хадисте, Ибн Аббастан айтылган хадисте ошол кадыр түндүн бар экендиги, шариятыбызда кадыр түн ошол акыркы 10 күндүктө, ошо акыркы 10 күндүктүн 7-күнүндө экендигине басым койгонуна Азирети Умар дагы радыйаллаху анху Ибн Аббастын сөзүн кубаттап, ошол сөзүн айтып атат. Илтамису лаха фил ашр авахир, акыркы 10 күндүктө издегиле деп пайгамбардан укканмын деп Азирети Умар муну кубаттап атат. Демек, кадыр кече акыркы 10 күндүктө экендиги, акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндө экендиги. Андан дагы бул жерде Ибн Аббастын риваятына таянсак, Ибн Аббастын айткандарына божомолуна таянсак, ошол акыркы 10 күндүктүн 7-күнүндө экендигине баса бергилеп айтып атат. Аллах Таала бардыгыбызды кадыр түнгө туш болууну, кадыр түндөгү берилчү соопко ээ болууну Кудай Таалам насип кылсын.